Vakit деген бұл эмне, бұл көз ирмемдер. Ар бир адамдын күнүгө ар кандай көз ирмемдери бар. Тамак ичип атканда, суу ичип атканда деле мисалы үчүн, эртең менен турганда, кечинде жатканда, балдарыңарды көргөндө, күйөөңүзгө тамак берип атканда, тамак жасап атканда деле, үйүңүздү жыйнап атканда деле толтура сонун көз ирмемдерди биз эмне кылабыз, башыбыздан өткөрөбүз. Бирок биз аларга эч качан көңүл бурбайт экенбиз да. Эмнеге дегенде биздин ойлорубуз ар кандай баягы керексиз маалыматка толуп калган. Азыркы учурда маалымат ушунчалык көп, биз аябай мындай прогрессивдүү бир дүйнөдө жашап аткандыктан маалыматтын айынан биз өзүбүзгө дагы көңүл бурбай калат экенбиз. Мамилелер дагы бузулуп баратат да, bunun айынан маалыматтын көптүгү дагы болбойт. Ошон үчүн мамилелер мен үчүн эң башкы нерсе айымдарга бергим келгенден, ошон үчүн мамилени кантип оңдош керек. Ар бир адамдын аркача айта кетейин, сүйүнгечтиги деген мен өзүмдүн бармактарымды коюп баягы элестеткем да. Азыр силерге өзүңөрдүн дептериңер болсо деле тартып алсаңар, бул бармакты мен эмнеге окшоштурам? Бул сөз, сүйүүнүн бир тили бул сөз болуп саналат. Кээки адамдар ушунчалык сөзгө муктаж, мактоого, болбосо колдоого муктаж да, башкача сүйүү тилин түшүнбөйт. Азыр түшүнөсүңөр эмне үчүн айтып атканымды. Бул сөймөдү мен эмнеге окшоштурдум? Бул жардам. Жакындарыбызга же болбосо башка бир адамдарга. Азыр сүйүүнүн тилин айтып кеттим. Мисал үчүн, мисал катары айта кетсем, бир кыз айтат да, мен күйөөм менен ажырашып кеттим, азыр жакшы жашап атам. Эмнеге десем, ал ушунчалык мындай кечке сүйлөгөрчү дейт да, болбогон нерсени айтып берчи, кечке мен сени сүйөм, жакшы көрөм, сен сонунсуң, сулуусуң, мен сенден эч качан баш тартпайм деп сүйлөбөрчү, бирок мага эч качан жардам берген эмес дейт да. Көрдүңөрбү? Ал адамдын сүйүү тили болгону, күйөөсүнүн сөз болгондо, айымдын сүйүү тили жардам болгон. Бирок бири-биринин багы таппай калгандыктан бири-бирин түшүнүшө алган эмес. Эгерде ошол сөз менен, мисалы үчүн жардамды коштогон болсо, ал айым дагы мени сүйөт экен, мени түшүнөт экен, мен ага керек экен деп билмек да. Азыр көпчүлүк адамдар айымдарыбыз эмне кылат? Мени күйөөм жакшы көрбөйт дейт, мисалы үчүн. Анан кечке мен сен мени сүйөсүңбү деп сурай бергендер бар, Антип, кстати, сурабаңдар, мен андайм айтам. Сtori башка жактардан дагы. Кечке күйөөңөрдүн мен сен мени сүйөсүңбү деп сурай бергенде эмне болот экен дейсиңер, Мен бул аялды сүйөмбү деп ойлонуп калат. Эртең карайт дагы эмнесин сүйөм деп ойлонот. Ошон үчүн ага наоборот тактап айткыла, сен мени сүйчү бармакты мен эмнеге окшоштурдум? Бул кол тийгизүү же болбосо прикосновение. То есть көпчүлүк эркектер аны жакшы көргөнүн эмнеден түшүнөт? Биз таптаганда, көпчүлүк балдар дагы ошол аркылуу мени жакшы көрөт экен деп түшүнөт да. Бул аты жок бармакты белекке, сүйүү тили белек да. Белекке окшоштурдум. Мен былтыр ошко келгенде бир кызым айтты да, маанай жок болуп келди. Жолдушууга эмне болду сага десем, мен өзүмчө эле белек берип алып, шакек бергенмин да белекке. Өзүмчө эле керсейип отурду дейт да. Бир нормально мен сени жакшы көрөм, сен балдардын эмесисиң, мен сени менен сыймыктанам, же болбосо мен сени эч качан таштабайм деген сыяктуу жылуу сөз айткан жок дейт. Экөөнүн болгону сүйүү тили бири-бирин баягы түшүнбөстүгү да ошол жердечи. Мен айттым, сенин күйөөң дедим, ошол сүйүү тили белек экен. Ал белек берип алып өзүнө сыймыктанып отурат. Мен жакшы иш жасадым, мен аялымды сүйүндүрдүм депчи. А сен болсо былтыйып отура
атасынан түшүнбөйт. Эмнеге дегенде ал сага сөз жетишсиз. Жетишсиз болгон нерсенин болгонун айткан жакшы да. Эмне керек болсо ошону ачык айткыла. Сен мени жакшы көрөм деп айт. Сен мени колдойм деп айтсаң, мен ошондо сени анда да десем, мисалы мисалга баягы жылуу мамилемди тартуулайм депчи. Анан бул кичинекей бармакты убакытка окшоштурдум. Эмнеге дегенде кичинекей, анан кийин даймагасы. Эртең айында чоң убакыт өткөргөндө гана мени жакшы көрөт деп түшүнөт да. Бирөөнүчү. Бул мени билдирет. Эгерки айдар айтат, сен менен убакыт өткөзбөйсүң, өзүң менен өзүң жүрө бересиң деп баягы эркектер дагы көп күбөлөшөт да. Мен менен убакыт өткөзбөйсүңбү деп айтканды эркек түшүнбөйт. Эмнеге? Анткени ал сиз посуда жууп атканда жаныңызда отурган. Сиз бала карап же башка иштерди кылып атканда жаныңызда болгон да. Анан ал ойлонот да, кандайча мен бунун жанында убакыт өткөздүм го депчи. Бирок ал мындай убакыт эмес. Бул чогуу бир нерсени кылууну билдирет да. Башкача айтканда чогуу сейилдөө, үй жумуштарын кылуу, мисалы үчүн конокко баруу делечи. Жөн эле отуруу жанында бул убакытты чогуу өткөзүү эмес. Ар бир адамдын бир гана сүйүү тили өтө күчтүү иштейт. Ар бир адам өзүнүн сүйүүтүн билип алган болсо, ага эмне керек экенин ачык айтып, ошону алганга аракет кылыш керек. Биз болсо эмне кылабыз? Эркектерди көз ачык сыяктуу көрөбүз дагы, эмнеге өзү түшүнүп албайт дейбиз. Баягы мага бир кат келди Москвадан, Россиянын бир жеринен. Ошол бир кыз айтат да, күйөөм мага жазгы күзгү куртка алып берген жок дейт. Анан биз бардыгыбыз кайнана кайнада болуп кафеге бардык. Мен болсо күндүн сугунда, Москвада айла суу. Күндүн сугунда мындай жеңил эле пижамамды кийип алдым дейт да. Анан кийин келип алып баягы кайненеси айтты, сен жугуу үстүңө эчтеке жок беле деп. Анан жок деп айттым дейт. Күйөөм да келип, эмне боштоо кийинип алгансың деди дейт. Аябай жугуу кетти дейт. Мен ыйлagым келди дейт да. Эмнеге өзү түшүнөт, мага куртка алып берет. Биз кээдечи өзүбүздүн шкафыбызда, мисалы үчүн гардеробдо кандай кийим бар экенин өзүбүз деле унутуп калабыз. Анан биздин күйөөбүз же башка адамдар сизде эмне бар же жогун айткан эмесин. Ачык айткыла. Мага күзгү куртка керек, мага тиги керек, бул керек деп ошондо алып берет да. Анан просто жанагы жабырлануучу болуп, мени аяп койсо деп баягы жакшы сүйлөп койсо, мен мага ооруса экен деген ниетти токтотуш керек да. Оорукусу келген адамды биз эмне кылабыз?